Бүгүн 30 сентябрда 1 октябрда пенсиянын көбөйтүлүшү жана социалдык фонддун 8 айынын жыйынтыгы боюнча маалымат жыйын өтүүдө. Ага социалдык фонддун төрагасы Жаныбек Оразалиев жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен иштөө бөлүмүнүн жетекчиси Жеңишбек Мукамбетов катышууда. Жыйында пенсиянын канча сомго көбөйтүлгөнү боюнча маалыматтар айтылды. 1 октябрдан тарта мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамга ылайык дайындалган пенсиялардын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрү көбөйтүлдү. Жалпы өлчөмү 4785 сом 4 тыйындан ашпаган пенсиялар үчүн 200 сомдон кем эмес жана жалпы өлчөмү 4785 сом 4 тыйынды түзгөн жана андан ашкан пенсиялар үчүн 500 сомдон кем эмес индексацияланды. Пенсияларды кайра эсептөөнүн жыйынтыгы боюнча орточо 455 сомго жогорулады. Бул ар бир пенсионердин пенсиясынын өлчөмүнө жараша болот. Пенсияларды көбөйтүү боюнча 984 миллион 900 миң сом кошумча каражат керектелет, деп билдирди Оразалиев.